Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, кымбаттуу кыргыз калкым, жалпы кыргызстандыктар. Эзелтеден эле уңгулуу кыргыз журтчулугуна элдин башын кошуп, бириктирип турган улуу түшүнүктөр болгон. Алар атадан балага, муундан муунга ыйык таберик болуп сакталып өтүп келген. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып ынтымакташкан. Бир туунун астында биригип, өлсөк бир чуңкурда, жеңсек бир дөбөдө бололу деген ураандын астында жашап келген улуу кыргыз эли ошол ыйык табериктерге астейдил мамиле кылып, мына бүгүнкү күнгө чейин учугубуз уланып келип отурат. Эң алды ошол бир туунун астында биригип келген, өз кезегинде улуу мамлекеттерди куруп, урпактарга мурастап кеткен бабаларыбызга таазим этүү менен бүгүнкү салтанаттуу иш-чарада мамлекеттүүлүктүн белгилеринин бири болгон мамлекеттик желегибиздин кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгы менен жалпы Кыргызстан элин чын жүрөктөн куттуктаймын. Кыргыз мамлекеттүүлүгү мындан арыда чыңдалып, байрагыбыз бийик желбирей берсин. Тарых бүктөмдөрүндө не деген гана улуу элдер болгондугу тууралуу улуу баяндар бар. Кашкайган тарыхый чындыктар айтылып, алар ошол бойдон тарых беттеринде гана калып, башка элдерге сиңишип кеткендиги белгилүү. Ал эми кыргыз этноними ошол улуу элдердин катарында болгондугун улам барган сайын тарыхый ачылыштар, алардын ичинде тарыхтын далай окуяларына чогуу күбө өтүшүп, ирегелеш жашап келаткан улуу Кытай элиндеги тарыхый маалыматтар дагы таасын тастыктап барат. Бүгүнкү күндө дал ошол улуу атын өзгөртпөй, эгемен кыргыз мамлекети болуп ааламдашуу процессине аралашып жашап келе жаткандыгынын өзү эле ошол улуу элдин урпактары болгон биз үчүн чоң сыймык. Себеби эчен деген кылымдарда баштан өткөргөн кыргыз элинде байыркы замандарда эле мамлекеттүүлүктүн бардык белгилери болгон. 3000 жылдан ашуун мезгил мурун эле кыргыз эли болгондугу тууралуу айтылып баштаган тарыхый маалыматтарда улуу кыргыз дөөлөтү, улуу кыргыз каганаты, алтын доор деген аттар менен тарыхта калгандыгынын өзү эле өз мезгилинде ата бабаларыбыз күчтүү мамлекет курууга жетишкендигин далилдеп турат. Борбор Азиянын бир өңүрүнө кеңири мейкиндикке ээлик кылган көчмөн элди Моголстандын арыстандары түтөгөн сайын түтөгөн кыргыз, кырылган сайын күчөгөн кыргыз деп тергелиши дагы жөн жерден айтылып калбаган чыгар. Андан берки эле ооздон оозго өтүп, муундан муунга мурас кылып айтылып келаткан кыргыз элинин рухий жан азыгы саналган ошол эле Манас дастаныбызда ак асаба кызыл туу, айгайлаган ызы чуу, көк асаба кызыл туу, көк жаңырган улуу чуу деп айтылып, мамлекеттүүлүктүн белгилеринин бири болгон туу менен кол башталары айдан ачык айтылып турат. Ал эми бүгүнкү салтанаттуу иш-чарабызга байланыштуу алоолонгон от сымал кызыл түстөгү кызыл байрагыбыздын келбетине азын-оолак токтоло кетким келип турат. Ооба, желегибиздин кызыл түстө болушу окумуштуулар, санжырачылар, тарыхчылар, изденүүчүлөр арасында бир топ пикирлерди жаратып келет. Ошентсе да алоолонгон түстөгү кыргыздын кызыл туусу тууралуу байыркы Орхон Энесай жазууларында дагы эскерилип кеткени салмактуу аргумент боло алат го деген ойдомун. Кандай болгон күндө дагы мындан 30 жыл мурун эл өкүлдөрү талашып тартышып тактык жараткан талкуудан соң кабыл алынган мамлекеттик желек тууралуу мыйзамды сыйлашыбыз абзел, жана мыйзам үстөмдүгү өкүм сүргөн мамлекет катары бул мыйзамдын аткарылышын камсыз кылуубуз кажет. Ал эми туубузга түшүрүлгөн түндүктүн, андан нуру чачырап турган күндүн элеси
көргөндүн көз жоосун гана албастан терең маанини берерин жаземдебей билебиз. Чындыгында эле улуу көчмөн маданиятынын белгиси болгон түндүк элибизде өз алдынчалыкты, ынтымак, биримдикти билдирип, бүтүн бир үй бүлөнүн таасын туюнткан өзгөчө символ. Ел оозундагы түндүгүң түшпөсүн, чамгарагың бийик болсун, өзүнчө түндүк көтөрүп, түтүн булатып деген түшүнүктөрдүн эзелтеден тарта эмдигиче айтылып келе жаткандыгынын өзүндө эле кандай сырдуу маани жатат. Ошондуктан туубузга атайын чегерилген түндүгүбүз Кыргызстанды тааныта турган бөтөнчө белги, бабалар мурастаган мөөр тамга катары аздектелип, желбиреген желегибизге көрк берип турганы кубандырат. Ал эми өмүрдүн, түбөлүктүүлүктүн, мээримдүүлүктүн, тынычтыктын, теңчиликтин айныгыс белгиси болгон күндүн 40 нурунун чачырап түшүп турганы, 40 уру кыргыз эли бир түндүктүн айланасына баш кошуп, бир бүтүн, биримдиктүү элди элестетери жамы журтубузга жакшы белгилүү.